Эми Рамазан айда турабыз. Ыйык айда турабыз. Улуу айда турабыз. Берекелүү айда турабыз. Күнөөлөр кечириле турган айда турабыз. Бири-бирибизди кечире турган айда турабыз. Сабырдуулуктун айында турабыз. Курандын айында турабыз. Бейиштин эшиктери ачылган айда турабыз. Дозоктун эшиктери жабылган айда турабыз. Кандай касиеттүү айда турабыз. Не кылайлы эми? Аллага кул болуп жашайлы. Акчанын кулу болбойлу. Напсинин кулу болбойлу. Шайтандын досу болбойлу. Алардын сөзүн укпай, Аллахты угайлы. Пайгамбарыбызды угайлы. Алланы кандай? Куранды угайлы. Куранда эмне дейт? Куранда эмне дейт? Куранда Аллах мындай дейт. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ey insanlar, sizler жүгүргүлө, шашылгыла, жарышкыла бири-бириңерден жараткан Робуңардын кечиримдүүлүгүнө. Кайсы амалдан Аллах кечирсе, ошол амалды аткарганга жарышкыла. Анткени бу дүйнөнүн бактылуулугу күнөөнүн кечирилүүсү, ахиреттин бактысы дозоктон кутулуу. Дүйнөнүн бактысы турмушка чыгып, аял алып, күйөөгө чыгып, балалуу болуп, нерсе, буюм, бийликке депутат болуп, байлыкка жетип, бий болуп, бадыша болуп. Бул бакыт эмес. Бул сыноо эле. Алланын берген нематы сыноо. Бакыт биз динде жашасак, иманда жашасак. Мен ушу денемден Алла наразы кыла турган амал чыкпасын. Дозокко тарта турган амал чыкпасын. Бейишке бара турган амал чыкса, мына ушу бактылуулук.